Жигит boynuna kele жашагын. Баягы маданиятта иштеген бардык биздин ырчылардын, искусствонун адамдардын бардыгын тең колдоп, коштоп, алар менен чогуу бирге болуңуздар. Аябай деле мынчалык атыңа билсем ай ошондо. Номер 5 мектепте окугам, улуттук компьютерлик гимназияда. Саргайгансып күзүндөгү бак, кир чалгансып жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербесте өмүр чирикин өтүп барата. Үйде бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Nooruz менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Nooruz менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк. Жасаган жумуштардын бүгүнкү жеткен ийгиликтериңизди санап отура турган болсоңуз, бармак жетпей, кээ бирөөсүн эстей албай кала турган учурлар ар дайым биздин жашообузда көп болсун деген тилекти айталы. Бүгүнкү күн эгерде сизде ийгилик жылмайбай калган болсо, эч тарынбаңыз, капаланбаңыз. 5-канал Ак чөлмөк программасы менен сиз жетпеген ийгиликти, сиз жетпеген бийиктиктерди бүгүн биз менен биргеликте багындырыңыз. Ал үчүн 1,5 саат бою 5-канал менен бирге болуңуз. Көрүп жатканыңыз 5-канал Ак чөлмөк программасы келген конокторубузга кызыккан суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиз боло турган болсо, байланышка чыгыңыз. 59 шаарыбыздын коду 312 0995 23 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү гана калтырабыз. Студиябыздын алгачкы мейманы менен тааныштыралы. Сыналгыга жакыныраак отуруңуз. Сыналгынын ар жагынан сиз кол чабыңыз, сыналгынын ичинде мен кол чабайын. Бул байкебиз көп кырдуу талант, ырч аткаруучу. Буюрса деп туралы, жакында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды алат бул байкебиз. Анткени эмгеги сиңип, өзүнүн жасаган жумуштары ушул нерсеге татыктуу. Келиңиздер, кол чабалы. Студиябыздын мейманы Кайрат Салмакеев. Кутман кечиңиз менен. Бирге болсун. Чоң рахмат. Кайрат байке, бисмилла дегенде эле сизден сурагым келип турат. Жаз келди. Жаздын башы менен сиздин аймак ишкоздору деген долбооруңуз, программаңыз жумушун жандантты. Азыркы учурда Ысык көл калп айтпасам, эгер калп айткам, туура эмес айтып аткан болсо оңдоп коебуз деген ойдомун. Ракушка 2022 фестивали дагы жайында болгону турат буюрса. Ушулар тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, аймак ишкоздору бул жерде, ал жерде кимдер ырдайт, кимдер катышат? Чоң рахмат. Bir жылда меники 3-4 конкурс, анан фестиваль, анан конкурс өзүнчө дегендей бир жакшы бир иш-чараларды өткөзүп келемин да. Буюрса аймак ишкоздору быйыл 11-жылы бүтүп 12-жылкыга кадам шилтеп атабыз дегендей, жылыга жакшы элдик таланттардын бардыгын тең чогултуп, жакшы бир биздин ишкоздордун бардыгын тең чогултуп, 4 сезон менен буюрса тандап алып дегендей, алардын жакшы бир өнөрлөрүн баягы өзлөрүнө дегендей баягы ырдап чыккысы келген, жакшы көргөн любительдик деген деп айтайын, башкача айтканда, ошолордун бардыгын тең даярдап, жетөгүздө боло турган эл аралык 6-чы
эл аралык конкурс фестивальга даярдоо иретинде мына ошолордун баардыгын тең отборочный конкурсный республикалык конкурс кылып анан ошол жака алып кетебиз дегендей да, даярдап туруп албетте. Кайсы айда болот? Бул 25-нен 30 июльдө болот, жылда адаттагыдай эле. Мына ошолордун баардыгын тең ошол жерге буйруса чогултабыз. Абдан чоң бир элдик таланттар, профессионал таланттар, башка өлкөлөрдөн келе турган таланттар. Баягы 2 жылда кичине карантин болгон учурда көп мамлекет келе албай калды эле. Мына ошолордун баардыгы тең быйыл буйруса келгенге аракет кылып атат. Жети өгүздүн Ак-дөбө деген жакшы бир айыл бар. Ошол жерде буйруса көлдүн жегинде абдан чоң бир иш-чара, 7 күндүк иш-чара болуп өтүлөт. Андан сырткары Сколь ракушка дегени бул жаштар арасындагы конкурс. Бул башкача айтканда 1-июльдан 5-июлга чейин. Бул жаштарды арасында дегеним 18 жаштан 35 жашка чейин чектелүү да. Биринчи ошол жол боюнча чет мамлекеттегилер дагы, биздикилер дагы оркестр менен ырдайт, ансамбль менен ырдашат. Чабдарат фольклордук ансамбль эстрадалык вариантта дегендей ошолордун баардыгы тең мына кыргызча ыр менен ырдашат, ат салышат. Андан кийин экинчи күнү эстрадалык вариантта өзүнүн жакшы бир аранжировка менен, өзүнүн үнү менен живем ырдап көрсөтүшөт дегенде. Бул жерде эми профессионал болобу, профессионал эмеспи, разницасы жок, бирок ошол 18 жаштан 35 жашка чейин жаштар арасында болуш керек да. Талаптар кандай болот? Бул жаштардыкында көбүнчөсү өзүңүздөр байкагандай элдик таланттар, мейли профессионалдар баардыгы тең ошол оркестр менен ырдаш керек. Кыргызча, кыргыз тилинде ырдаш керек. Оркестр менен ырдайт. Анан кийин экинчи күндө болсо эстрадалык вариантта ырдашат да. Анан ошол жерде баягы өзүбүздүн чет мамлекеттен келген биздин мыкты калыстар тобунун мүчөлөрү, ошондой эле өзүнүн жакшы бир окуучуларын алып келишет дегенде, катыштырат дегенде, чет мамлекеттен. Быйыл баягы бул жылдан бул экинчи жолу болуп атат да. Ракушканы ошондуктан жылдан жылга 3-төн 4төн мамлекет кошулуп келе атат. Жакшы. Маекти андан кийин уланталы. Көрөрмандар дагы аябай Кайрат Салмакеевдин колунда турган комуз менен качан бир бизге кырсынат болду экен деген бир жакшы тилекте турса керек. Бир музыкалык чыгарма суналы. Андан кийин конкурс тууралуу дагы кененирээк суроолор бар, сурайбыз. Жакшы болот. Гүлжамил эженин сөзүнө жазылган Кайнарбек агайымдын ошол мага арнап атай чыгарып берди эле өзүңдү эңсеп деген чыгарманы. Ошону баштайбыз. Өзүңдү эңсеп, кет дегенде. Естелип чакы арманы эсимде сен турдуң ардагы ошондо узакка кете албай жанымдан кыйылып кой бербей колумду билүүгө боюмду кой бербей колумду кармады ошондо узакка кете албай жанымдан кыйылып кой бербей колумду билүүгө боюмду кой бербей колумду кармады билбедим эмнени ойлодум бир басып булакты бойлодум аткансып таң жарык акырын жалбарып кыйылып элжиреп тиктөөдөн эркек тиктөөдөн эркелеп тиктөөдөн тойбодум аткансып таң жарык акырын жалбарып кыйылып элжиреп тиктөөдөн эркек тиктөөдөн эркелеп тиктөөдөн тойбодум
Арадан жыл өтті, күн өтті, ал жашты өмірден бир өтті. Айланып мезгілдер, ай жарық мезгілдер бир келсе. Ардағым өзің, арбалып өзің, арнасам өзің жүрікті. Айланып мезгілдер, ай жарық мезгілдер бир келсе. Ардағым өзің, арбалып өзің, арнасам өзің жүрікті. Арнасам өзің жүрікті. Арнасаң бир өзүңө жүрөктү деп ырсаттарында айтылгандай, ар бир жактырган инсандарыбызга жүрөктү эмес, жан дүйнөбүздү, жашообузду бергенге даяр бололу. Анткени жашоодо сиз сүйгөн, сиз жактырган нерсени эңсеп гана жашап өтпөй, ошол нерсеге жетип, бактылуулуктун ту чогусунда өмүр сүрүңүз деген тилекти айталы. Көрүп жатканыңыз 5-чи канал Ак чөлмөк программасы, студиябыздын мейманы Кайрат Салмакеев. Сурооңуз болсо, калуу тилектериңиз болсо, байланышка чыгыңыз 592070, шаар узун коду 312, 0995 23 2081 WhatsApp номерларына жаланган SMS билдирүү калтырабыз. Сиз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен 5-чи канал Ак чөлмөк программасы. Десек бизден алыстап кеткен жагы, урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгардан мурда бирдигиңизди сөзсүз түрдө текшерип, өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизди уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш жакшы болот. WhatsApp'ка келип түшкөн билдирүүлөргө назар сала турган болсок, акыркы сандары 638 менен аяктаган абонент Кайрат Байке, кутмандуу кечиңиздер менен чыгармачылык ийгилик, сиздин ырларыңызды ар дайым сүйүп угабыз. Кара Кулжадан чоң салам. Чоң сахнага чыгып бат-баттан көрүнүп туруңузчу. Сиздин чыгармачылыгыңыз башкаларга караганда окшошпойт. Өзүңүздүн бир чыгармачылыкта жолуңуз бар дейт. Ырларыңыз өтө мукамдуу деп. Акыркы сандары 638 менен аяктаган Кара Кулжадан биздин көрөрмандарыбыз SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Кайрат Байке, сизди урматтап сыйлаган Тони деген досум бар. Ошого жакшы шык бере турган сөздөрдү айтып, бир чыгарма тартуулап коебузбу, мүмкүн болсо. Терең урматтоо менен Куба дейт. Акыркы сандары 340 менен аяктаган абонент. Мен сиздерди Москва шаарынан көрүп жатам дейт. О, эң жакшы. Кайрат Байке, бизди азыркы учурда Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Ферган областтарынан кыргыз бир туугандарыбыз, андан сырткары Тажикстандын Мургап районунан көрүп жаткан көрөрмандарыбыз бар. ОТВ тиркемеси менен дүйнөнүн булуң бурчунан бизди кыргыз боордошторубуз, мекендештерибиз көрүп жатат. Эфирден пайдаланып салам жолдоп койсоңуз болот. Абдан жакшы болот. Демек биздин боордош элибиздеги жакшы бир өзүбүздүн бир туугандарыбыз деп коеюн. Жакшы мындай бир башкача айтканда биздин телевиденияны көрүп, ошол жерден жакшы бир сабактарды алып, жакшы ийгиликтерге жетип дегендей, үлгү болуп дегендей, жакшы бир өзүңүздөргө баягы жакшы бир настроение тартуулап жаткан ошол 5 каналга, 5-чи каналга мен өтө кубанычтамын да, атай ошо сиздер үчүн иштеп эмгектенген үчүнчү. Анан кийин дайыма ушундай жакшы бир музыкаларды угуңуздар, эфирди көрүңүздөр дегендей, буюрса сиздерге дагы жакындап жакшы бир концерттерди тартуулаганга дагы аракет кылып жатабыз буюрса. Эгерде көрүп калсаңыздар, билип калсаңыздар, келип чогуу баягы концертибизге күбө болуңуздар демекчимин. Пайдаланып калайын эфирден. Эң жакшы. Азыркы учурда биздин көрөрмандарыбыз SMS билдирүүлөрдүн көпчүлүгү Кайрат Байке чет мамлекетте жүргөн боордоштор экен. ОТВ тиркемеси менен түз эфирде онлайн форматында көрүп жатышат. Алардын суранганы, эңсегени мүмкүн болсо кыргызстанган нукура ырлардан ырдап бересизби, өзүбүздүн элдик ырлардан ырдап бересизби деген суроолор бар. Окуп өтөйүн. Саламатсыздарбы? Кайрат, үнүңө береке. Эң сонун жеке концерт болобу? Качан, кайсы айларда? Мүмкүн болсо так маалымат берип коюңузчу. Анан өзүңүздүн репертуардагы жакшы чыгармаларды аткарып берип койсоңуз аябай сүйүнөт элек. Москва шаарынан көрүп жатабыз дейт. Акыркы сандары 842 менен аяктаган
Россиянын абоненти смс билдирүү калтырган. Дагы бир смс билдирүү бар. Ош шаарынан, бул Кыргызстандан. Саламатсыздарбы? Ош шаары Кара Суу районунан, Лангар айылынан чоң салам. Кайрат байке, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Биздин үй бүлөнүн атынан ар дайым бийиктикте бериңиз дейт. 160 менен аяктаган абонент. Ой, рахмат, айтканыңыздар келсин. Москвада тынччылык эле болсун, Москва тынч болсо биз да тынч болобуз дегендей буйруса, жакшы ырларды албетте тартуулаганга аракет кылабыз. Концертти атай сиздер үчүн, сиздерге арнап жасайбыз да буйруса, жакын арада болуп калат. Кайрат байке, башка көрөр музыка сүйөрмандарына, башка сиздин көрөрмандарыңызга канчалык деңгээлде билбейм, бирок сиз фольклордук ырларды ырдаганда дээрине жеткизип, башкача бир эмоция бересиз чыгармаларга. Мүмкүн болсо, келиңиз комуздун коштоосунда элдик ырлардан бир чыгарма тартуулайлы көрөрмандарга. Бейшеке Жандаровдун жакшы бир өтүнүч деген чыгармасы бар. Ошону ырдап берейин, Жакшы болот, келиңиз анда. Өкөтең. Салкын жер жайдын ой таңында ардайым болуп ей жанымда муздаң жел ай соқсаң ай қапталда мен болғым ошол жанымда кез-кезде учуп ой чагылган кетсе да кайкыбай жанымда өзүңдүң ай тосоң ай берчүмү сен өйдө көрүп жанымда Карабай мени ойын кылчайын кетсе да терең айысыр салып атың ай билсем ай ошондо аябай деле мынчалык атың ай билсем ай ошондо аябай деле мынчалык аябай деле мынчалык. Расыл билдиреле. Айоо сезими бар инсандардын жүрөгү аябай назик. Анан алар башка инсандарга бир жамандык каалабаган инсандар болот деп айтылат да. Сиз кандайсыз жашоодо? Бирөө менен ишим жок. Чын эле? Чындыгында бирөө менен ишим жок, бирөө менен эч кандай бир ошонун жашоосуна кийлигишип, анан ошонун баягы башкача айтканда ошонун бир жакшы бир жактарына айтса эгерде кубанып коем, демек ийгилик, бул ийгилик келип атыптыр деп, мисалы жаман жактарын айтып койсо, эми кайгырба деп башкача бир форматта сүйлөп дегендей, ага колдоо көрсөтүп дегендей. Анан кийин мына бир чындыгында ар бир адам ушунчалык бир жаманчылык кыла турган болсо, ал бумеранг болуп өзүнө кайра келет. Андан өзүнө эч нерсе пайда таппайт. Ал наоборот кайра эгерде өзүнө жакшылык кыла турган болсо, бирден бир кайсыл гана күнү болбосун, ошол кайра кайтып келет.
жакшы нерселердин баардыгы тең кайтып келет. Ошондуктан жардам берип туруш керек, айтып туруш керек, билген нерсеңди көрсөтүп туруш керек. Башкача айтканда хитрый болуп турбаш керек да. Кандай болсоң ошондой көрүнүшүң керек, Бул кандай болсоң ошондой. Мен бияка келгенде жасалма сүйлөшкөн жокмун го сен менен. Ошондой эле. Кандай болсом ошондой эле сүйлөп атам мен. Жакшы. Кайрат байке, билген нерсеңди башкаларга үйрөтүү керек деп айтып атпайсызбы? Сиздин дагы тарбиялап жүргөн шакирттериңиз бар. Ошолор тууралуу сурагым келип турат. Мынакей азыр жылдын аягына чейин ушул башында көпчүлүгү келет да. Мен ушинтип окуу жайга тапшырат элем, ушундай кылат элем депчи, баягы бир жума кыргыздар негизи бир жума калганда, 1-2 күн калганда, 1 саат калганда кыймылдайт го. Ошондой сыяктуу болуп келип калышат да азырчы. Анан мен айтам, эгерде сен чындап тапшыргың келсе, анда кел мен сени даярдайм деп. Эсиле абалын көрсөм, мыкты. Чындыгында илгерки музыкалык образование жок, бирок абдан ушунчалык бир таланттуу адамдар болгон да. Ошолордун баардыгы кыргыз элине маданиятка салым кошуп келген. Мына ошондой сыяктуу бир жакшы бир таланттар болсо, анда мен сразу эле ошол баягы окуу жайларга, же болбосо музыкалык школа, же болбосо тиги кайсы бир институттарга тапшырганга аракет кылам да, алып барганга ошол жака. Эгерде кемчилик көп болуп атса, анда мен албетте даярдап, 1 жыл даярдап туруп кийинки жылкыга өткөзгөнгө аракет кылам да. Андан кийин ошондой болгон күндө деле менде деле окуп жүрө беришет. Мисалы кичинекей балдар албетте менен окуп жүрө беришет, комуздан окуп жүрө беришет. Андан кийин менен чогуу концертке чыгышат дегенде, ансамбль менен, комуз менен чыгышат, ырдап чыгышат дегенде, өзүнө баягы рахат алып дегенде, жакшы бир тарбиялар, развитие балдар үчүн атай мындай бир жакшы студия уюштурулган да. Канча баланы тарбиялайсыз? Азыркы учурда подростковый возрасттарына мисалы 20, 15 ушундай да, мисалы айтканда. Анан кийин улуу мен апаларым да бар, башкача айтканда шайыр апалардан дагы бир жакшы бир ырдайын деген өзүнчө бир ниети бар, жакшы бир ырларды запись кылып ырдап, ошолорду эл алдында ырдаганга кичине жакшыраак бир башка кемчилигин билинбесин дегендей апалар да келип ырдашат. Мисалы 70 жашка чейинки, 80 жашка чейинкилер да келип заниматься этишет да. Мен аларга да сабак берип коем. Алар көп аябай менде. Шайыр апалар көп аябай. Мен кадрларым вообще азыркы учурда кайсыл гана концерттерде болбосун, кайсыл гана жерлерде болбосун, дайыма кайсы жерде выступать этсе, ошол жерде 90% менин кадрларым, мен даярдаган бүт шайыр апалар, кыздар деп коеюнчу. Ошол. Кайрат байке, өзүңүздүн сабак алган устаттарыңыз, агайларыңыз тууралуу сурагым келип турат. Буга чейинки эфирлериңизде дагы сүйлөштүрүбүз, бирок такыр эле ушул устаттар тууралуу, сиз ушул өнөр үйрөнгөн агайлар тууралуу сөз болбоптур да. Мен анда башынан баштап эме кылайын. Эң алгачкы мени Шубин атынагы музыкалык мектепте алып барганда Бурулсун Урманбетова деген мен комузчу эжекем, кылгыяк эжекем. Мына ошол эжекем мени өзүнө алып, өзү үйрөткөн. Шерик агай мынакей өзүнүн жолдошу, азыр Камбаркан фольклордук ансамблде дагы эмгектенип келе жатат бир топ жылдан бери. Анан кийин биздин Чокон Кадыр, Рыч агайларыбыз деген ар түрдүү концерттерге, андан сырткары ошол элдик ырлар боюнча, элдик ошол эпос боюнча мен даярдаган Ашыралы Айталиев агай болгон да. Мен ошол Ашыралы Айталиев агай менен мен бир топ фестивалдарга бардым, бир топ республикалык конкурстарга бардым, бир топ башкача айтканда бир чет мамлекеттерге кыдырып калдым да. Агай каякта болсо мен ошол жерде эле Айталиевдин айтканын угуп чай куюп берген учурлар болду. Не только чай куюп берген, бул чай куюп бермек түгүл, даже мен ошол жерден, мисалы кээ бир жерлерден шымындагы мисалы жууп, ütүктөп, бул жердин баягы кийгизип, көйнөгүн мындай кий, мен жакшы агайым, и мен как досум катары дагы ушундай бир жакшы бир эме менен мени алып жүрчү да. Мен ошол агай аркылуу мен көп жакшы жетишкендиктерге жеттим десем да болот да. Анан мен номер 5-мектепте окугам, улуттук компьютерлик гимназияда. Мына ошол 11 жыл окуганда Асан агай, музыкадан берген агайым дагы көп баягы жардам берди да. Ар түрдүү концерттерге алып чыкты. Баягы кемчилик башында болгон албетте ал агай менен. Андан кийин ушу бара-бара үйрөнүп калдык дегендей. Анан кийин консерваторияга тапшыргандан кийин Алымкан Сыдыкова, Мурат Касей,
Анан кийин мен эң жакшы көргөн ошол өзүмдүн спец агайларымдын бири Кыргыз Республикасынын эң кек сиңирген артисти. Мына быйыл мынакей 85 жылдык мындай бир чоң торкол той болгон тат деп коеюнчу, мындай бир агайымды эскерип дегендей. Агайдын ошол Калыбек Жекшенов агайды бүт бар тең абдан жакшы билет болуш керек. Бул агайыбыз Кыргыздын мына күүлөрдүн бардыгы тең нотага салып, фортепианонун коштоосундагы жакшы бир күүлөрдүн бардыгын тең иштеп чыккан агайлардын бири. Азыр бүт жерде мен айтпайм, мындай бир 100%, но 95% пайыз бүт кайсыл гана музыкалык мектеп болбосун, окуу жай болбосун, мына ошол агайдын бүт иштеп чыккан күүлөрү, иштеп чыккан музыкалардын бардыгы тең дайыма колдонуп студенттер ошол талим сабак, уңгу катары сабак алып келет. Андан сырткары мен ошол вокалдан сабак берген Улук мырза Болотов агайым. Улук мырза Болотов агайым ушундай бир башкача бир шайыр мүнөз, жакшы бир күлдүрүп, мен ошолдун жакшы бир методикасын пайдаланам да. Мисалы, келген студенттер менен ойноп, күлдүрүп, анын көңүлүн көтөрүп туруп, андан кийин ырдатып алчу да. Ошол эме кылып, анан баягы настроенияны эч качан бузчу эмес да. Анан албетте урушканда деле биз ошол нерсени баягы даярдаганга, окуп келгенге, баягы жаттаганга аракет кылабыз да. Туура эмес жасасаң урушчу, Урушат албетте, бирок баягы биз терс жагына эмес, баягы өзүбүздүн кемчилигибиз менен баягы даярдаганга аракет кылабыз. Кайрат байке, көрөрмандар үчүн дагы кечиріңиз, мен бир нерсени айтайын. Мен ошол баягы консерваторияны бүтүп аткандан кийин бала чак Манас газетасын чыгарып иштегем да, редактор болуп. Мына ошондо дагы мен эң мыкты агайларымдын бири Памирбек Казбаев, Алыкул үй борборунун директору, ошол фонддун жетекчиси Памирбек Казбаев агайым дагы жазганга үйрөткөн. Андан сырткары ошол Бексултан Жакиев агай дагы ошо Дүйнөлүк эпостор ассоциациядагы өзүнүн калдыгына жанына алып, менин көп жерден мындай бир жазганга үйрөткөн агайларымдын бири. Калгандарын эми эмкиде айтып берейин да. Учубуз кур эмес экен. Өнөрдө, салттуу музыкада учубуз кур эмес экен. Ашыралы Айталиев атабыздан сабак алган болсоңуз, азыркынын залкары Улук мырза Болотов атабыздан сабак алып, ал кишилердин айткан сөздөрүн угуп, ушул өнөргө болгон жолуңузга, багытыңызга бир сизге бир салым болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Ашыралы Айталиев атабыздын чыгармаларын аткарбасак болбойт болуш керек. Устат тууралуу сөз болуп калды. Негизи Ашыралы агайдын дайыма ошо силердин коногуңарга келгенде, бияка конок катары келгенде, Жылкычы, анан Сагынганда деген чыгармаларын аткарчумун да, анан Эл алдында келет деген чыгарманы дагы аткарып калчумун да. Анан сен жакшы көргөн ошол Эл алдында келе турдагымды аткарып берейин анда. Жакшы болот, келиңиз. Эмнеге жакшы көрөсүң деп сурасам, просмотр көбүрөөк болот дейт. Ошон үчүн ошонун деп, жакшы чыгарма дайыма көбүрөөк просмотр болот экен да. Анан мен ошол Ашыралы агайдын ушундай бир жакшы чыгармаларды калтырып кеткенине, үйрөтүп кеткенине өтө сыймыктанам, өтө кубанам да. Мына ошол ырлар менен уңгу катары биздин азыркы жаштар дагы ырдап, ар түрдүү конкурстарга да катышып келишат да. Саргайгансып күзүндөгү бак, кир чалгансып жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербесте өмүр чирикин өтүп барата. Өкүнүчсүз шайыр жашады, карыдың деп какпайт катары, бирок дагы шайыр заманда жап-жаш бойдо жигит бойдон ай келе жашагын.
Yarasa da kızı kırdalı, emgektenim elim cırgalı. Şankıldagan şayırın beni, el aldığında, yurt aldığında keli tırdağı. Şankıldagan şayırın beni, el aldığında, siler üçün ay keli tırdağı. Siler üçün ay keli tırdağı. Ол чағала, улуу өнөрдүн ээси Кайрат Салмакеев студиябыздын мейманы келип түшкөн билдирүүлөргө кезек берели. Антесе көрөрмандарыбыз дагы таарынып, бизге тескери пикир айтып коюшу мүмкүн. Акыркы сандары 557 менен аяктаган көрөрман. Ассаламу алейкум, чаткалдык туугандардан чоң салам. Көрүп олтурабыз, калтырбайбыз 5-каналдык чөнмөк программасын. Кайрат байке, сизге чын ден соолук, чыгармачылык бийиктиктерди каалаймын. Чынында мыкты үнүңүз бар, сиздин талантыңызды сыйлайбыз, баалайбыз деп чаткалдан бизге көрөрмандарыбыз SMS билдирүү калтырган. Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле. Кайрат байке, эмне себептен бул эми жеке жашоо тууралуу суроолорго кирип кетет экен, бирок эми биз Кайрат байкенин бүгүн талантты устаттары тууралуу сурайбыз деп чакырганбыз. Жеке жашоосуна өзү айтканда мен бирөөнүн жеке жашоосуна кийлигишпей, аралашпайм деди. Биз дагы талант Кайрат байкенин ушул позициясын колдойбуз. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Кайрат мырза, ырларыңыз аябай жакшы. Сизге чыгармачылык ийгилик каалаймын. Жеке концерт бере турган болсоңуз, кайсы жактан баштап бересиз дейт. Акыркы сандары 766 менен аяктаган көрөрман. Суроого жооп берели, андан кийин калган SMS-терди уланталы билдирүүлөрдө. Концерт берсеңиз кайсы? Турне концертти баштап атам. Буюрса андан кийин Бишкектен албетте, биздин улуттук филармониядан баштайбыз. Андан кийин ар бир областтарга аракет кылып атам. Андан кийин биздин Өзбекстандагы кыргыз бордошторго даярданып атабыз дегенде жакшы бир концерт. Анан Казакстан, анан ошентип анан жакшы бир өзүбүздүн кайсыл жерде биздин кыргыздар бар болсо, мына ошол жердин бардыгына тең атай сиздер үчүн концерт койгонго даярданып жатабыз. Жакшы, татыктуу жооп болду. Байкап туруңуздар, жакын аралыкта Кайрат Салмакеевдин концерт башталат деген учурдан баштап, билет алганга шашылыңыз, келип Нукура таланттын мыктырларына чыныгы үнгө келип угуп, музыкадан өзүңүзгө бир жан азык алып кетиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кайрат байке, сизди аябай сыйлаймын. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үнүңүз өчпөсүн, үнүңүз чынында башкача, өзгөчө дейт. Үнүңүздү тарбиялап турасызбы дейт. Акыркы сандары 800 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар, андан кийин суроого жооп берели. Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле. Кайрат байке, окуучуларды шакирттикке алып жаткан учурда акча төлөшөбү же жөн эле окутасызбы дейт. Эми бул кызык суроо болуп калды окшойт. Биринчи суроо кандай эле? Биринчи суроо деген сиздин үнүңүз аябай жакшы, үнүңүз тарбиялап турасызбы деген суроо болчу. Мен эми көп деле мындай бир атай берилип өзүмдүн баягы тарбиялап антип эме кылганга аракет эле кылбайм, бирок ошентсе дагы оорубаганга аракет кылыш керек да. Эгерде оорусаң эле ошол үнүң башка жака кетип калат дегендей да. Анан кийин баягы өзүбүздүн кээ бир упражненияларды жасап турабыз дегендей, аракет кылабыз дегендей, ырлардын баардыгы тең ошол баягы даярданып комуз менен ырдап дегендей, чертип дегендей, ошолордун баардыгын тең даярдык катары эсептелине берет да. Анан кийин чындыгында азыр окуучулардын баардыгын тең даярдап атканда эле өзүң дагы баягы даярданып каласың дегендей, алар даярдайсың дегендей. Албетте, мисалы кандай десем, ар бир таланттын өзүнчө бир өзгөчөлүгү болот да. Эгерде ушунчалык бир мыкты талант болот, өзгөчө талант болот. Мына ошолордун кээ бирде акчасы жок болуп калат да. Даже мен мисалы
мынча сом алып атсам, ошону дагы бере албай калгандарды учурлар болуп калат да. Мына ошондой учурда деле баягы даярдай бересиң, эми ушунча даярдагандан кийин таштап салбайсың да. Аны даярдайсың, до конца чыгарганга аракет кыласың да. Эгерде кээ бирөөлөр ушунчалык бир анча деле мындай бир укмуш деп айтпайын, бирок мен сразу эле алардын бетине деле айтам, постоянно эле дайыма эле сеники мындай деп таразалап айтып эме кылам да. Анан ошондо баягы эме кылганда алар даярданып атып эле, аракет кылып атып эле, иштеп атып эле, ошол сабакка келип атып эле, анан мыктынын мыктысы болуп чыга келет да. Мына ошолордун баары. Демек, бул эмгек. Эмгек кылса, өзүнчө даярданса, заниматься этсе, бардык нерселердин баары баягы жакшы болот да. Эми мисалы эмне себептен акчаны жөнүндө сурап калып билбейм. Азыркы заман көпчүлүгү ошол акча менен көп нерсе решать этилип калат экен. Бирок ошол кээ бир учурларда эми таланттуулар өзлөрү түшүнөт да. Бул нерсе элибизде да айтылат, эгерде сен бирдеме үйрөнө турган болсоң, сөзсүз түрдө акысын бер депчи. Анткени акы төлөнбөгөн нерсе барсыз бааламай калат деген да сөз бар да. Бирок чындыгында мындай да, биздин көпчүлүгүбүз мисалы кээ бир жерде иштетип алып, же болбосо кээ бир жерде бир мындай бир колдонгондон кийин кээ бирде рахмат деген жерлер көп болуп калат да, мисалычы. Анан ошондой жерлерде баягы таразалай жүрүш керек да, баары билиш керек да. Хойто кандайдыр бир учур менен ошого ответ бергенге дайым даяр туруш керек да. Жайында боло турган конкурс, фестивалдар тууралуу сурагым келип турат. Маеги соңуна чыкпай калды эле. Ал жерде быйылгы боло турган фестиваль бул эл аралык деңгээлде өтөт, эл аралык деңгээлде өткөндөн кийин бизге башка кошуна мамлекеттерден келген конкурсанттар өздөрүнүн тилинде ырдашабы же биздин кыргыз тилиндеги биздин элдикерлерди ырдашабы? Мына биринчи күнү мисалы Ракушкада деле, Жети-өгүздө деле биздин профессионалдар дайыма биринчи ырды мен кыргызча ырдайсыңар деп келем. Дайыма кыргызча бийлейсиңер. Эгерде мисалы Ракушкага бара турган болсо, ал ыр боюнча болгондуктан биринчи оркестр менен, биздин улуттук оркестр менен ырдашат да, ансамбль менен, фольклордук ансамбль менен. Ал эми Жети-өгүздө болсо, өзүнүн аспабында болсо деле кыргызча ырдаш керек. Талап боюнча ошондой да. Кандай гана учур болсун, кыргызча ырдайсың, конкурска катыша турган болсоң, кыргызча ырдайсың. Эгерде конкурска катышпай жөн эле фестивалга келе турган болсоң, анда өз тилиңде келип, өзүңдүн маданиятыңды биздин кыргыз элге көрсөткөнүң, кыргыздын маданиятын өзүңөргө барып ташыгыла, көргүлө, биздин мындай бир рахаттангыла биздин маданият менен дегендей бир жакшы бир келишимдер менен келишет да. Бирок көпчүлүгү биздин Кыргызстандагы жакшы бир керемет кооз жерлерди көргүсү келгендер абдан көп. Ошондуктан дайыма жылга ошо көбүрөөк мамлекеттер катышып жатышат да. Бул үчүн мен өтө сыймыктанам. Жакшы, Кайрат беке, жасаган жумушуңуздар ар бири бул элибиздин, маданиятыбыздын өнүгүүсү үчүн өсүп келе жаткан жаш муунду салттуу музыкага, улуу өнөргө багыттоо иретинде болуп жатат жумуш деп түшүнөбүз. Ийгилик болсун жумуштарыңызга. Рахмат. Фестиваль мыкты деңгээлде өтсүн. Жылдан жылга бул нерсенин кулачын кенен жайып, муңусунда 6 мамлекет келе турган болсо, кийинкисинде бир 15-20 мамлекеттен келип, бир касиеттүү көл жээгинде биздин маданиятты, биздин ушул касиеттүү көлүбүздү башка мамлекеттерге, башка элдерге жарнамалаганга сиздердин да салымыңыздар болсун. Буйруса жатаканасын, тамак ашын сен өзүң камсыз кыласың, Мен чоң рахмат. Кайрат аке, эфирибиздин убактысы да соңуна келип калды. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Биз көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга, сиздин көрөрмандарыңызга, музыка ишкозоруна сизден калуу тилек болсун, келиңиз. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, ушундай бир жакшы музыкалар жан дүйнөңүздөрдүн жанынан кетпесин, ийгиликтер дайыма ушул сиздердин үстүңүздөрдө гана болсун. Жакшы бир жылмайып турсаңыздар, ошол жакшы ийгиликтердин баардыгын сиздерге чачыратып турсун. Дайыма кубануу менен, жакшы музыкалар менен биздин баягы маданиятта иштеген баардык биздин ырчылардын,
искусствонун адамдарын баардыгын тең колдоп, коштоп, алар менен чогуу бирге болуңуздар. Сиздердин дагы руханий байлыгыңыздар абдан чоң бир деңгээлде өссүн. Биздин кыргыз элибиз буйруса жакшы бир баягы маданиятка, чоң бир державага жетебиз деген ойдомун. Айтылган ар бир сөз, ар бир тилек кабыл болсун. Ар бир жасап жаткан жумушубуз өлкөбүздүн, маданиятыбыздын өсүп өнүгүүсү үчүн деген ураа менен жумуш жасайлы. Көрүп жатканыңыз 5-канал ак чөлмөк программасы, студиябыздын мейманы ырчат кароочу Кайрат Салмакеев агабыз болду. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр жаныбарлар дүйнөсүнө саякат алабыз. Андан кийин студиябыздын экинчи меймандары менен маек курабыз. Үйдө бошу менен окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.